Арпаңыздарга салам. Сиздер менен Айкерим Жайытбекова. Бүгүн мен монда сонун чорка Каберликтен алып келдим. Алтын насаткасы менен. Мындай тагылат экен. Бүктөлгөн жеринен алып чыктык. И насаткалар менен азыр жасап көрөбүз. Так, вот биринчи насатка, экинчиси, үчүнчүсү, төртүнчүсү, бешинчиси жана алтынчысы. Мындай сонун идишти экен. Өзү дагы мындай удобный насаткаларды салып койгонго. Ушундай алтын насаткадан. И мунусу бар экен, мындай кармап эле ошондой жака коюп алып, деп колду кеспейт экен да. Колду алып кетпейт, тырмакты алып кетпейт. Жакшысы удобный экен. Так, мына четинен капталынан тагылат. Бизге бардыгын Айдана Амдрасулова көрсөтүп берип атат. Так, сайзы мынусуна тагылат экен. Колуңа алыш. Көнүп калганбыз да бизге колусунан. Муну буга көнүп көрөлү. Кандай болот экен. Буга неудобно болуп калат экен, мындай көрөлү. Нормально, майдай. Мына байкасаңыздар, мына чурканын астында мындай атайын силикондор бар экен, кармап турат экен да, жылбайт экен. Вообще удобно. Кармагычы дагы вот удобный экен аябай. Так, кийинкисин көрөлү. Кийинки насаткасын бул жакта бизде бадыраң. Өтөтпөгөн. Кес көрсөң да. Бадыраң кичине жумшактык болуп калат экен, но майда аябай жука тураңыз келсе бадыраңды. Жука туруп салат жасайт го, вот ошого. Вот сонун болду. Мына. Прям. Ипичке. Сонун. Мындай турганда, баягы көтөргөндө мындай синтип. Чыгып калат экен. Копчук болуп. Бадыраңды кылып көрөлү. Кандай болот экен. Алмага, картошкага вообще сонун болот экен. Тоолап мындай удобный нерселерге. Удобный болсо. Бул бадыраңды кармай албайт экен. Картошка фри жасайын десеңиздер вообще идеальный вот. Ичке сонун кылып кеспейт.